Рахмат, Аида Камчыбековна. Алмазбек Акунжанович, мен бүгін үчүнчү ирет смог боюнча маселе көтөрүп атам. Мен bundan тайбайм, керек болсо 10-чу жолу көтөрөм. Бул маселе боюнча бир топ депутаттар, эл көтөрүп атат, бирок тилекке каршы сиздер тараптан бир көрүнүштүү иш-чаралар көрүнбөй атат. Же болбосо ошого жоопкерчиликтүү кызматкерлерди мына жоопко тартпай атасыздар. Эгерде ушундай дальше игнор кыла турган болсоңуздар, мен өкмөт кетсин деген маселени көтөрөм андачы. Мына бир топ жакшы идеялар, сунуштар, эл үчүн, мамлекет үчүн берген сунуштарды эч кабыл албай атасыздар. Мен мыйзам боюнча айтып кетейин дедим эле. Мына коррупциялык схемага каршы бир мыйзамды жазгам. Ошого 3 ай болду. 3 айдан бери өкмөт өзүнүн кортусун бербей жатат. Ачык айкын айтылган коррупцияга каршы мыйзамга. 1 жыл болду. Мен мына остановкалар боюнча маселе көтөрдүм эле. Ошол жерде мына элибиз, жарандарыбыз ошол жерде тоңуп турат. Келгиле заманбап остановкаларды бекер, бюджеттен 1 сом кетпей турган проекттерди берсем, 1 жылдан бери игнор. Пешеходный немелер боюнча дагы бердим эле. Керек болсо айтпай турган сөздөрдү айтып атасыңар. Президентибиз өзү колдогон нерселерди силер колдобой атасыңар. Игнор кылып эле мындай кызгагандай болуп эле айтылган маселелердин баардыгын игнор кылып атасыңар. Эми смог боюнча айтып кетсем, эми чоң иш-чараларды айтпай эле коеюн. Электромобиль, же болбосо ошол электромобиль үчүн атайын заправкаларды куруу маселесин. Жөн эле бир эле заматта сулчок менен чечиле турган маселелерди кылып койсоңуздар, мына элге дагы жакшы болот эле. Ошол эле газификация боюнча 4-5 миллион сом кетет болгону. Любой банк берет ошону. Өзүңөр деле өкмөттөн ошону азыр элге ал кредит катары эле, рассрочка катары эле берип койсоңуздар, ошол маселелер чечилет эле. Анан болбосо келип кайра смогду элге одурасыңар. Ал машина боюнча машинелер үчүн 80% ошолор үчүн смог болуп атат. Андай эмес. 80% ал смог ТЭЦ үчүн болуп атат. ТЭЦке чейин машинелердин саны ошондой эле болчу. Ош шаарын карап көрүңүз, Москва шаарын карап көрүңүз. Алыска кетпей эле койлу. Ал жерде деле машинелердин саны көп, бирок ал жерде смог жок. Модернизация болгонго чейин ошол жерде атайын требованиясы күчтүү алып келген угольдерди алып келчү. Керек болсо газ менен аралаштырып ошону күйгүзчү. Модернизация болгондон кийин гана ар кандай некачественный угольдер келип атат. Радиационный, зольность деп коет экен, шлак, пыль деп коет экен. Ошолордун баардыгы смогтун түздөн түз кесепетинен келип атат ошол азыр. Болот аткан нерсе. Ошон үчүн Алмазбек Акунжанович, мен сизден дагы бир жолу өтүнүп кетет элем. Мындай көрүнүштүү иш-чараларды кылып койгулачы смог боюнча. Мына Лондондун примерин айтайын. Лондондо 12 000 адам каза болгон ошол боюнча. Эми ошого жетелиби? Же ошол жака обязательно